Assalamu alaikum Oşqo'ардың көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери чоондөс балбандар. Биз бүгүн Кара Суудан салам айтабыз. Тактап айтканда Кара Суу районуна караштуу Лаглан айылынан салам айтабыз. Лагландан өзүңүздөр көрүп турган келишкен бир дерский көктөй сатууга чыгат экен. Сиздерге маалымат жеткирип, бөлүшүп өткөнү келип калдык. Мына Сактандан сатууга чыкты. Бизден алыстабаңыздар. Бул чыгарылышта 2 өспүрүм чыгат. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Өзүңүздөр байкагандай эле бир курч өспүрүм сатууга чыкты. Эми маалыматына чогуу болобуз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле кийги чыгат экен өспүрүмдүн. Басыгыны байкаңыздар. Эми ээси маалымат берет. Сактан, ассаламу алейкум. Келдик. Ден соолук жакшылар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Курч өспүрүмдөр чыгат экен буюрса бул чыгарылышта. Ошондо экөө чыга бул чыгарылышта. Муну менен дагы бирөө. Биринчи номердеги бул эми бунун маалыматын көрүүчүлөргө берип жеткирсек, жаш канчада бунун? Жаш 3 жаш. Бышты. Породасы кандай болду? Породасы өзүнүн кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкы. Өзүнүн гол бала. Гол бала местный. Туяктары таза. Туяктарын жакшы тартып коет. Туяктары аябай жакшы. Эч жеринде кемсиздиги жок, Кудай кааласа. Нарака бастырып, мындай мүчөлөрүнө, чаткаяктардын үстүлөрүндө тартып коелу көрүүчүлөргө. Мына көрүңүздөр туугандар. Өзүңүздөр байкагандай эле дерский чыгып атат. Быштынын бою канча чыгып болот? Бой 1.60 плюс чыгат. 60тан өйдө. Үстүлөрү толобу? Үстүлөр аябай толо. Сууга айлыгы да мындай жакшы, узун нерсе экен, э? Кабактары кличка коюлган эмеспи? Кличкасы бар. Кандай кличка эм? Кличкасын Бүркүт деп койгон. Бүркүт. Эмне себептен Бүркүт болуп калды эле бул? Эми Бүркүт дагы бул канаттын эң бир төрөсү да. Тамагын адалдап жеген бир өтө ыйык жаныбар да, ошондой болсун деп кичине ырымдамыш болуп Бүркүт деп койдум. Кудай кааласа Бүркүт. жакшы ат болот да, атактан кул ат болот деп. Бул эми местный аябай болсо жардасы күчтүү. Көрүңүздөр кабактарын. Эми зардаларын көрбөйлү мындай аягыны нарака узатып. Бүркүттү көрүңүздөр, мына жеңилдигин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Узата чабып көрсөтүп берет экен туугандар. Жакшы мындай тоо ташка бышкан, жакшы такшалган ат кылам деп издесеңиздер, мына ээси менен байланышасыздар туугандар. Мына күлүгөн жаныбар. Узата чабып көрсөттү. Баасына да токтолобуз. Баасыны кандай коет эми сиздер менен чогуу угабыз буйруса. Башын таштабайт экен. Бул улакка салына элек болсо керек. Улакка эми бир жолу улакка барып, үстүнө жүрөгүн текшерип койгонмун. Жүрөгү кандай? Бир эле өткөзүп койдум, ошол болгон ошол. Одан Кайтышты билбейт. Эми бул биринчи номердеги Бүркүттүн баасы канча болду? Эми Расул жакшы атка жакшы цена коюш керек. Мына мунун атасы да кыйын ат болгон. Мына өзү мына Куштараканын аттарын тартып жүрөсүн, Куштаракадан алганмын да. Өспүрүм кезинде чананы үйгө коюп, ушу бурундарды алганбыз. Тектүү күчтүү аттын баласы. Тектүү эми атасы, энеси дагы күчтүү бе, чоң бе. Анан басын $10.000 деп коебуз. $10.000. Анан эми ар бир кыргыз жигиттер үйүндө ат кармаганы жакшы ат үйүндө байланып турсун дегендер болсо алса, Кудай кааласа күйбөйт да. Байланыша берет. Жакшы. Мына биринчи номерде Бүркүттү көрдүңүздөр, эми бизден алыстабаңыздар. Дагы сиздерге экинчи номерде дагы бир жакшы өспүрүм чыкмакчы. Бүркүттүн баасы айтылды туугандар. Бизден алыстабаңыздар туугандар, экинчи номердеги дагы чыгып калды. Байкаңыздар, теңге көгөн бул дагы. Кайсынысы жакса, кайсынысы көңүлүңүздөргө туура келсе, дыйкан менен байланышасыздар туугандар. Жакшы тарбияны көрүп, жакшы чабылган мындай учкаяк өспүрүмдөр экен. Эми маалыматына сурайбыз дагы сиздерге жеткирип өтөбүз. Өзүңүздөр байкаңыздар, тарбия берилип, даяр мындай тектүү
линиялуу өспүрүмдөр экен экөө тең. Айтымына караганда мына буроолорун көрүңүздөр. Мына баш көтөргөн да өзүңүздөр көрүп турасыздар. Тегеренет го бул, тегеренет. Бул зарядтын миң да. Зарда миң. Бул эми экинчи номерден жаш кандай болду бунун? Жашы пышты, бул да 3 жаш. Бул да бышты. Булагына 100% гарантия берем мунунча. Бул чалып жүрөбү? Буну эми өзүм чаап жүрөм да. Элеге топко салып да үйрөттүм. Салып да калса болот экен мында. Ээрчитип үйрөтүп койдум да. Туяктары таза. Туяктары таза, азыктары күчтүү. Мунун жашы кандай болду анда? Жашы 3 жаш. Бул да 3 жаш. Ооба. Бою канча бунун? Бой бул деле 1.60 плюс чыгат, 1.62 чыгат. Салынып, чабылып, булак тамай болуп калыптыр да. Чабып көрүп атат. Чабып көрүп алса болот деди. Мына быштыга тарбияны берип чабып койдум деди туугандар. Мына скоросту көрүңүздөр, скорост. Учкаяк экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар күлүктүгүнү. Эми дагы кошумча суроолорду берели туугандар. Баасыны кандай коет? Бул эми кличкасы кандай экинчи номердин? Бунун кличкасы Нива деп койгон. Нива. Вездоход. Биздин эми чоң аталарыбызда ат кармап жүргөн саяпкер кишилер болгон да. Анан ошол кишилердин Нива деген аты болгон, кыйын ат эле да. Күчтүү ат болгон Нива деген. Койдум. Бирок негизи зардасы өтө күчтүү. Булак ашканда дагы Киши дагы аябай жакшы. Булак ашканда Расул бутуңду койго чейин 100 метр кетет да. шарт кетет экен да. Ошол үчүн Өтө күчтүү. учкаякпы, жеңил. Ооба. Нива деп коюлган. Ден соолугуна жооп берилет. Бул эми кандай булактар? Жакшы кылып тартыр. Расул азыктары дагы күчтүү. Тыкага аябай жоош. Ошондо бул дагы Бутун ирмеп да койбойт. бул дагы тектүү, линиялуу. Бул да жанагы аттын баласы. Өзүмдүн Багы. гол бала. Кулунунан бери. Мына көрүңүздөр туугандар, жакшы саяпкерлерден ат кармап. Өрөндө булактарга барып салып атам. Эл деле көрүп билип калды окшойт буну. Кечке келенин ортосунда туруп атат да Кудай кааласа. Жаш болсо да. Келеден чыкпайт. Эми айнытып эле бир беле кылбасачы. Эми Ниванын баасы канча бунун? Ниванын баасын сал жөндүрөп коебуз, Расул. $5200 деп кой. $5200. Кудай кааласа сүйлөшүүлөр да болот, доставкалар. Улагыны көрүп алса боло берет. Номерлер канча менен эми? Байланыштын телефон номерлер 0755 менен. Плюс 996 755 менен 41 47 84. 41 47 84. WhatsApp бар, а? Анда соодага береке берсин. Биз чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мына буроолорун көрүңүздөр. Нива менен бүркөт, мына жакшы саяпкерлерден Лагаландан чыкты тургандар. Лайк басып коюңуздар, бизден алыстабаңыздар. Ар бир жигитке ушундай өспүрүмдөр насып кылган болсун. Бышты болсо да мына тарбияны берип коюптур. Саламатта калыңыздар.